Түзөбөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Тынчтык келишими февралда кабыл алынгандан берки эң оор салгылашуулар орун алганы Украин президенти өлкө аскерлери өз мамлекетин коргой алат деп билдирди. 1989 жылы Тяньаньмэнь аянтындагы нааразылык күч менен басылган. Гонконг бул окуяны эскергени жатканда айрым адамдар эмне себептен буга каршы чыкканын талдайбыз. Космостук Аполлон долбоору арзан жана таза энергия булактарын колдоого чакырат. Кошмо Штаттары чыгыш Украинада согуштун жанданышы кошумча чыгымга алып барат деп Россияга эскертүү берди. Москва өз кезегинде Украинаны провокацияга барды деп айыптады. Февраль айында тынчтык келишими кабыл алынгандан берки эң оор салгылашуу козголоңчулардын аймагына кирчү өтмөктүн жанындагы Маринка шаарчасынын тегерегинде жүрүп жатат. Майдан тилкесинин айрым аймактарында салгылашуулар кайрадан жандангандай. Артиллериянын добушу жүрөктүн үшүн алат. Украинанын чыгышында ок атпоо келишими күчүндө болгону менен салгылашуулар улана берген. Бирок BBC бир нече айдан бери биринчи жолу атышуулардын күчөгөнүнө күбө болду. Майдан тилкесине жакын жайгашкан айылдын тургундары Саша, Катя жана кызы Аня артиллериядан улам жер астына качышууда. 10 жаштагы Аня салгылашуулардан улам мектепке барбай калганын айтат. Мен корком. Сабакка кантип барат элем? Тез бүтсө экен. Өспүрүмдүн апасы Катя бараарга жери жок болгондуктан айылда калганын белгилейт. Маринка шаарчасынын айланасында салгылашуулар күч алды. Бул шаарчаны ким көзөмөлдөп жатканы белгисиз. Орусияга жан тарткан жикчилдер тарткан видеодо согушкерлер бир аймакта топтошконун көрсө болот. Серепчилер абал кайрадан курчуп баратканын белгилеп жатканда, Европанын лидерлери Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн Орусия менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Кытай Бейжиңдеги Тяньаньмэнь аянтында демократиячыл жүрүшчүлөрдү аскер күчтөрү менен баскан окуядан бери 26 жыл өттү. Жүздөгөн адам набыт болгону болжонуп келет. Кытай календарында бул күн талылуу саясий маселе. Цензура Кытай интернет сайттарындагы Тяньаньмэнь деген сөздү жок кылган. Тяньаньмэнь аянты Бейжиңдеги эң катуу кайтаруудагы жерлердин бири. Ага кирем дегендер аэропорттогудай текшерүүдөн өтөт. Мындан 26 жыл мурун бул аянт каргашалуу окуяга күбө болгон. Экономиканын начарлыгы жана реформаларды көздөгөн партиялык лидер Ху Яобаңдын өлтүрүлүшү нааразылыкты күчөтүп, Кытайдагы эң ири каршылык демонстрациясынын чыгышына түрткү берген. Тяньаньмэнь аянтына танкалар келип, студенттерди күч менен таркатышкан. Аларга ок атылган. Канча киши курман болгонун Бейжиң жарыялаган эмес, бирок жүздөгөндөр каза болгон деп айтылат. Жаш муунга бул сүрөттөр белгисиз болсо керек. Бул менче 1989 жылго дейм. Саясий акция эмнеге байланыштуу? Бул мен анча-мынча билем, бирок бул өкмөттүн иши. Биз ага көптөр көңүл бурбайбыз. Окуянын жылдыгы алдында бир катар саясий диссидентти Бейжиңден кетүүгө мажбур кылышты. Башкалары үй камагына алынган. Түштүктү карай 2000 километр алыстагы Гонконг Тяньаньмэнь окуясын эскерүүгө уруксат берилген Кытайдагы жалгыз шаар. Бирок быйыл Гонконг студенттер федерациясы аттуу белгилүү активисттер тобу эскерүүгө катышпайт. Алар бүткүл Кытайда эмес, биринчи кезекте Гонконгдо демократия кеңейиши үчүн күрөшөбүз дейт. Муну Гонконгдун келечеги боюнча мурунку муун менен жаштар ортосундагы пикир келишпестик күчөгөнүнүн белгиси дешүүдө. Чейрек кылымдан кийин да Тяньаньмэнь окуясы карама-каршы маанайда эскерилүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эмегөндүн башка кабарларынын тизмеги. Кытайда Янцзы дарыясында чөккөн кемеде табылбай жаткан 400дөй адамдын жакындары суунун жээгинде нааразылыкка чыгышты. Ондогон адамдар жээктеги полиция тосмосунан өтүп барып,
маалымат талап кылышты. Буга чейин 65 адам өлгөндө тастыкталды. Экинчи күндөн бери бир да тирүү жүргүнчү табылбады. Австралиянын Науру аралындагы кармоо жайынан Камбоджага жөнөтүлгөн алгачкы качкындар Пномпенге келди. Бул талаштуу схемага 4 эле киши, 3 ирандык жана 1 рохинджа жараны өз ыктыяры менен катышты. Былтыр Камбоджа $31 миллион жардам алганы үчүн Австралия баш тарткан качкындарды алууга макул болгон. Түштүк Кореяда мерс вирусун жуктургандардын саны 35ке чыгып, 3 адам көз жумган соң 900дөн ашык мектеп жабылды. Вируска калган бир киши гольф ойноп, дагы бирөөсү Кытайга учуп кеткенден кийин инфекциянын жайылышына каршы чара көрбөгөнү үчүн Түштүк Кореянын бийликтери сынга кабылды. Азыр 1600дөн ашык адам карантинде. Адамзаттын алдында арзан жана таза энергияны иштеп чыгуу маселеси турат. Авройлуу окумуштуулар жана экономисттер 10 жылда көмүрдөн да арзан энергия булагын табуу үчүн бүгүнкү күндөн Аполлон миссиясын уюштурууга үндөштү. Адамды космоско учурууну көздөгөн Аполлон долбооруна Американын эң мыкты окумуштуулары тартылган. Айга кишини кондуруу мүмкүн эмес дешчү. Көрсө мүмкүн экен. Аполло кансыз согуш учурунда эң мыкты окумуштууларды тарткан эле. Глобалдык Аполло долбоору климаттын өзгөрүшүн токтотуу ишинде да ошондой жигер жаратууну көздөп жатат. Эгер биз бул практикалык, түшүнүктүү ишти жасасак, көптөгөн көйгөйлөрүбүздү чече алабыз деген тыянакка келип отырабыз. Бул шыктандырган жакшы иш деп ойлоймун. Энергияны сактоого көбүрөөк инвестиция керек дейт бул топ. Мисалы, Бетфордшайрдагы мынабул батареялар сакталган жай сыяктуу. Унаалар да суутек түрүндө энергияны сактай алат. Күндүн кубатын чогулткан бул панелдер Лондондогу Blackfriars көпүрөсүндө турат. Мындай ыкма келечекте көп жылыш жасоого шарт түзөт дейт Аполло тобу. Ушундай күн батарейкаларын көбөйтүүгө өкмөттөр субсидия берип турса, алардын баалары арзандамак дейт бул адистер. Бирок субсидиялардын бир бөлүгү келечекте мындан да арзаныраак энергия табуу багытындагы изилдөөлөргө жумшалышы керек. Дүйнө боюнча зыянсыз энергия табуу тармагы өнүгүүдө. Аполло долбоору бул ишти тездетүү керек дейт. Спортқа келдік. Ливерпуль Англиянын жарым коргоочусу Джеймс Милнерди Манчестер Ситиден бекер трансфер кылып алуу жөнүндө келишим түздү. Кызылдар 29 жаштагы оюнчунун жеке шарттарына макул болду. 1-июнда Сити менен келишими соңуна чыгары менен Милнер медициналык кароодон өтүп клубка кошулат. Ал Ситиде ойногон 5 жылда Премьер-лиганын 2 титулун, FA жана Лига кубогун алган. Телегөрсөтүү жана калыс финанс укуктары жөнүндө мыйзам ишке киргени Англиянын Премьер-лигадагы клубтары 2013-2014 жылдары рекорддук киреше тапкан. Deloitte уюму билдиргенде жалпы киреше 29%га көтөрүлүп, $5 миллиард ашкан. Клубдардын салыкка чейинки кирешеси 1999 жылдан бери биринчи жолу $288 миллион жеткен. Лиганын кирешеси Испания жана Италия клубдарынын биргелешкен кирешесинен ашкан. Бұл демалышта Чемпиондор лигасынын Берлиндеги финалында Ювентустан Джорджио Келлини менен Барселонадан Луис Суарестин таймашуусу болбой калды. Италиялык коргоочу травмасынан улам Чемпиондор лигасындагы алгачкы оюнуна катышпай калды. Болбосо бул былтыркы Бразилиядагы дүйнөлүк чемпионаттагы тиштешүүдөн кийинки алардын биринчи кездешүүсү болмок. Эмки жаңылыгымда унаа сүйүүчүлөрүнө кайрылам. Капчыгыңыз калың болсо, бул жаңылык сиз үчүн. Жеке коллекциядагы 1998 жылкы McLaren F1 деген абдан сейрек унаа жайында сатыкка коюлат. Ал 12-15 миллион ақш долларына өтсө, рекордтук кымбат баага сатылган биринчи McLaren унаасы болуп калмакчы. McLaren'ды сатып алсаңыз, Бишкектин жолдору ага жарашат болду экен.